Ырчынын кылаары да ушул. Динчилдин да кылаары ушул. Динчил менмин. Бекборуев болсо ырчы. Эми салыштырып баккыла. 19 жаштагы кызга мен честно нике кыйдырып миллиондор көрдүңөр. Нике кыйдырып үйлөндүк. Андан көп өтпөй балышыга барып ата-энесинин колунан ресторандан кыргызча сөйкө салып алып келдим. Аны да көрдүңөр. Миллиондор. До сих пор обсуждаете. Бүгүнкү күндө ал келинчек менен бактылуу жашап атам. Кече эле 20-га чыкты. 33-ында. Ал эми Бекборуевдин кылганын карап турула. Ырчы Назима Аратбековабы 22-де экен. Аны менен ошол кол сурап бирдеме болуп видеолор чыгып жүрдү. Андан кийин төшөккө жатканда видеосу чыкты. Эми мен барып тартылган жокмун да, өзү чыгарып атат Бекборуев. Анан аяк жагында кимге араласаңар болсу я деп чыгып кеткен эмес Бекборуевдин. Я, Бек, Бередор, кой антпе. Сен экөөбүз теңбиз. Сен 69-ун сентябрь болсоң, мен 69-ун декабрым. Көп болсо 2-3 ай кечүү экенмин мен сенден. 55-дейбиз. Быйылкы жылдын событиясы болот эле, сен событияң что-то омрачило всё. Антпей жүр. Ал кызга деле убал. Төшөккө жатканда тартпай койсоң болмок, хотя бы чыгарбай койсоң болмок. Ал эми мына калган калың журт ушундан эле жыйынтык чыгаргыла. Ырчынын кылаары ушул болсо, динчилдин менин кылаарым ушул. Мен де ошол Аллахтан корком, сөзгө турам, намыска бекеммин. Бирөөлөрдүн абийирин төкпөйм. Мошенник деп атканың ардында ал мошенниктен абийири төгүлүш керек, наоборот, шариятта жана мен чыгарып атканларым. Наоборот, алардын абийири төгүлүш керек. Ал шариятта одобряемо. Анан эми таптакыр эле динчилмин деп зыкый бергенде элге жакпайт экенсиң. Ошон үчүн мындан 5-6 жыл мурда ырдап чолуп да койчумун кээде видеолорун кое берип. Профессионал эмес, мындай деңгээлде, домашний деңгээлде, клубный деңгээлде. Анан ошол эле Бекборуев сынап чыгыптыр. Нурлан Мотуев эмне ырдап атат деп. Анан бир аз өтпөй эле анын Делбиримдеги ырын ырдап салсам, кайра мактап калыптыр. Бек, Бередор, биринчи сыртыбыздан тааныйбыз, бетме бет келише элекпиз, жолугуша элекпиз. Бирок ошол мен сага өтүнүчүм. Жөн эле ошол Назима Аратбекованы ты обязан на ней жениться, понимаешь? Ушунча эметкенден кийин, ушунча слух сөздөр чыккандан кийин, ушунча события болгондон кийин. Ушунака.